Ассалаумалейкум. Негизи көбүнчө ат тууралуу тартканда байланыштуу көп эле ат буруш болсо декан буруш деп кеттиңиздер. Ошону бир аз ошо сөз жокулуу максатында бүгүн Бактыкамга келдим. Мен Бактыка сизде бир жакшы нерселер бар экен. Ошолор тууралуу өзүңүз менен билгенди бөлүшүңүзсүз депчи. Себеби жаңы кээ бир эми беш кол тең эмес, түрдүү адам ар нерсеге мисалы ар бир жаныбарга кызыгат да. Мисалы ат, мал, кой, эчки дегендейчи, же болбосо бука багуу. Бүгүн ошо бука багуу боюнча кыскача бир маек алалы деп атабыз. Видеону сөз түрдө аягына чейин көрүп туруңуздар. Ассалам алейкум Бактык ака. Денсаулыктарыңыз жакшы экен? Иштер болуп атат экен? Ушу өзүңүздүн билгениңиз менен ушул жакта эми бука кармайм дегендерге тажрыйбаңыз менен кичине бөлүшө кетсеңиз, билгениңиз менен. Эми карапайым өзүңүздүн эле тилде дегендейчи. Жалпак тил менен. Биринчи эле ушу мага киргенде ушу бир нерсе көзгө урунду. Условия, шланга. Ошо жерде кандай ысык суу, муздак суу, мисалы суук болгондо байланыштуу кандай бересиз? Бир муздак суу эле, кудуктан. Ошол ичинде ролиги бар. Ошол роликти тартып барып шланганы ачып сугара беребиз. Жакта сезер? Ооба. Эми бир аз басканча өзүңүз кичине баяндап берсеңиз. Бул жагында, бул эми баары бул жагында. Алды жагында. Бисмилlah деп көрөйүн. Жем чөптү полдук бул жагына беребиз. Даже суусунан өтө. Роликти салып, краникти ачып алып. Сугарып полный бар нерсе кетет. Ар бирине. Чөптү да ушул жерден салабыз. Жемди да ушул жерден салабыз. Анан буга 2 мал суу, 2 мал жем, 3 мал чөп беребиз. Букаларга. Ошентип карайбыз. Сааты менен десеңиз? Убакыт сааты менен каралат бул. Убакыт саатынан кечки иш болбойт. Эртең менен саат как положено 7-де чөбүн жейт, 10-до жемин жейт, 12-де кара эле чөп суусун ичет. Бул кечкисин 6-да жемин, ошол бойдон жатат, 10-до суусун ичет. Ошол убакыт сааты менен график менен ушулар каралат. Бир күндүк режим. Бир күндүк режим. Ал убакыт сааттан кечигип же башка болгон болсо, болбой калат. Ошол саатка коюлган убакытта, коюлган графикте келип багылыш керек болчу. Стаж айтыңызчы, канча жылдык стаж бар? Стаж буюрса бул 2 жыл, 3 жылга кетти. 3 жыл кетти. Биринчи баштаганда биз 2-3 эле бука менен баштаганбыз муну. Азыраак эле. Андан кийин былтыр бактык 16 баш. Анан кудай калса быйыл деле бар. 15. Анан жанакы бука тандоонун дагы өзүнүн бир эрежеси болсо керек. Мисалы баары эле көрүнгөн буканы алып келип бакса, результат боло берсе керек. Эми буканын режими деле жок. Эң жакшыраагын алып, жакшыраагын бакканга аракет кылабыз. Сиз кандайына маани бересиз? Биз көбүнчө баштары чоң, буттары жоон, курсактуусун алсаң, ал чоңоёт дагы, жетилет дагы, жакшы этке дагы келет. Ошол жагына көбүрөөк маани берип, ошол жагына көбүрөөк турабыз. Сөөктүсүнө. 6 ай кармаш керек дейт, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Эми ошо 6 ай кармалат бул. Бул тай букаларды багын ыкмагысы 6 ай. 3 ай бул биринчи немесине кетет. Сөөгүнө чоңоёт, жетилет. Анан 3 айдан кийин гана бул этке келет. Тай букалар. Эгер кунан бука баккан болсо, кунан бука 4 айда эле жетилет. Ал эч кандай бою тоюна кетпейди. Ал байлаган эле автоматически эле өшкө келет. Кунандар. Ооба. Быйыл 2 он алып, 3 алып байлап койдук, популярдет. Кудай каласа эртең сатканда көрөбүз. Кайсысында кыл көбүрөөк, кайсысында азыраак. Ошого карап, тажрыйбаны. Сизде азыр көбүнчө тай бука, анан 2-3 атайын тажрыйба жүзүндө көрөлү деп кунамканы алып койдук. Байлап койдук. Анан но условияны бөлүшөлү. Анда эмесе, алдында мисалы кээ бирлер жаңыдан бука кармайм условиясын кантип кылсам экен деп аткандар, мынакей ушул жерде көрүп, азыр бир аз маалымат берип, ошондон алсаңыздар болот. 1 метрби канча бир аз тааныштырып кетсеңиз. Условия турасы 90, наркысы 20 см болот, бунусу 10 см болот. Ичи таза 60, тереңдиги 30. Бул жерде. Анан жем чөбү бардыгы эле ушул жерден берип, ушул жерден эле. Ооба. Ошол. Атайын попробуй кылып көрөлү деп негизи бактан көбүнчө салам тай бука кармаш экен, анан кунан букалардан бул жака байлап. Анан кунан букаларды ошо бирөөлөр айткан экен, ушундай сразу эт кеткенде ошону бир тажрыйба жүзүндө көрөйүн деп ушундай байлап отурат экен. Мен сиз ушуларга сайдырып конкрет айтпаймынбы? Карап турабыз экен, сатып келет. Бакан. Эмне? Букаларды мага акаясы королун берди да. Ноларын жанакы түп жагына кээ бирлер пол жакшы дейт, кээ бирлер мен билишим боюнча сиздики кирпич экен да. Кандай болот экен?
эми колдон келсе пол дагы кылсам да жакшы. Эми жеңилирээк жолу деген болсо кирпич. Биринчи түбүнө тупурак тегиздеп эле кичине укуган болуп туруп, анан кум төшөйт. Кумдан кийин кирпич төшөп туруп, цемент аралаштырып, катырып туруп, анан бул жагына цемент куюп койсоң чыкпайт. Сийген сийдеги боогу бер жака тартып кое бересиң, ачканы. Ошол тешик көзүнүн ичине сиңип кете берет. Нар жакка десеңиз. Кирпичтен жакшы жагы ошол. Жакшы. Кыска кеңештериңиз үчүн терең ыраазычылык айтышыңызды келем. Рахмат, сен